Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биз сиздер менен торговля обучение жана телефондон торговля алганды биз сиздер менен бүгүн көрүп үйрөнөбүз, достор. Телефондо данный момент, достор, торговля кылыш намного удобнее и мобильнее, да, мындай жеңилдик дагы болот. И в общем телефондо дагы анализ кылган жеңил эле, да, мисалычы не обязательно компьютер, ноутбук болгону ушу телефон болсо эле телефон менен деле торговля кылса болот, да. Мисалы азыр мен сиздерге ушуну көрсөтөмүн. Итак, телефондо торговля кылып атканда биз эмне кылышыбыз керекпиз, да? Биз листать этишибиз керекпиз, анализ кылышыбыз керекпиз и таймфреймдерди өзгөртүп турушубуз керекпиз, да. Мисалы мынакей троеточканы басабыз, таймфреймдерди алмаштырып карап турушубуз керекпиз, да. Мынакей бул жакта индикаторлорду кошуп алсаңыздар болот. То же самое RSI бизде мынакей астыда турат. Астыңкы RSI'быз бизде зона перекупленностьта жүрөт, да. И бул жерден биз торговля кылып атканда ушул таймфреймдерди өзгөртүп турушубуз керекпиз. 5 секундный, 1 мүнөткө коюп анализировать этебиз, да. И мынакей out доллар OTS, да. Мисалы ушул котировкадан биз бул жерде сделкабызды 1 мүнөткө, да, 1 мүнөткө продажага ачабыз. Так, 2 сделка менен 50 доллардан продажага ачамын. Смотрите, азыр биздин максатыбыз бул жерде торговляга отуруп атканда биз стратегия менен келишибиз керекпиз. Канча сделка ачабыз, канча плюс калабыз, да. Давайте бир 6 сделка ачайлы и балансыбызды 17 000 долларга чейин көтөрөлү, достор. Бул биздин стратегиябыз. 17 000 долларга чейин көтөрүшүбүз керекпиз. Если что, лимит бизде 16 000 доллар болот, достор. 16 000 долларга чейин если торговля болбой калса да, мисалы плюс болбой калса, анда биз торговлябызды токтотушубуз керек болот. Именно 16 000 долларда, да. Вот. Ушундай риск менеджмент, мани менеджменттерди коюп алабыз. Дальше, достор, биз технический анализ менен торговля кыла беребиз, да. Так, анализ бул жерде кандай болду? Бизде бул жерде мынакей осциллятор бизде астыда жүрөт, мынакей индикатор астыда жүрөт. Далее RSI тоже бизде мынакей зона перепроданностька кирип атат, да. Биз ошондон карап сделкабызды продажага ачабыз, да. Давайте башынан коелу. Бул жактан троеточканы басабыз, могул индикаторго киребиз и бул жерден RSI'ды коюп алайлы, мынакей. RSI'ды койдук. Так, все, сделкабызды плюска жааппыз, достор, мынакей. 2 сделкабыз плюсовой болду. Самое главное, телефондо торговля кылып атканда биз могундай жаткызып албайбыз, достор. Мындай жаткызып алсак, графиктер жалпак болуп көрүнүп калат, да. И көрүнүшү неудобный болот. Лучше могундай кылып алган жакшы, достор. Мындай кылып алсак, бизде телефонубузда могул пиктер жана просадкалар жакшы дана көрүнөт, достор. И уровеньдер да жакшы көрүнөт, да. Ошон үчүн биз моундай кармашыбыз керекпиз телефонду. Мынакей евро доллар OTS уровеньден бизде пробой болуп атат. Үстүгө эле по тренду сделкабызды покупкага ачып беребиз, достор. Все. Бул биздин экинчи опционубуз. И көрүп атканда деле биздин могул максимумдар чоңоюп эле баратат, көрдүңүздөрбү? Азыр дагы могул максимумубуздан ашып атат мурдакы. И бул жерде по тренду эле үстүгө ачып беребиз, достор. И биз могул пробойдон кийин дальше үстүгө кетет деп трендтин артынан эле сделкабызды үстүгө ачып атабыз, да. Эгер новичок болуп атсаңыздар, полный курсту алсаңыздар болот, достор. Кандай үйрөнүш керек, эмнелерди колдонуш керек, кандай стратегияларды колдонуш керек, да, кандай стратегия менен торговля кылыш керек, ушунун баардыгын сиздер обучениемде алсаңыздар болот, достор, с нуля. Болгону ссылка ушул эле видеонун комментариянын башында болот же описаниясында. Биздин телеграмыбызга катталып алсаңыздар болот, достор. Мынакей бул телеграм каналым, ушул жакта бизде баардык информация, маалыматтарды алсаңыздар болот, достор. Ссылка ушул эле видеонун комментариянын башында болот. Катталабыз, достор, и бесплатный обучение алсаңыздар болот. Так, евро доллар OTS'тен небольшой отскок болуп кетти. Давайте дагы бир жолу покупкага ачып беремин, достор. 1 мүнөткө покупкага. Итак, 1 мүнөттүктө все же көрүп атканда деле тренд үстүгө эле өсүп баратат, достор, көрдүңүздөрбү? И коркпой эле сделкабызды ачып беребиз по тренду, потому что график бул жакта в целом үстүгө эле өсүп баратат, да, мынакей. Волна болуп үстүгө өсүп баратат. Давайте күтөйлү. 5 секундный таймфреймге коюп байкайбыз кандай болуп жабылат экен. Так, бул сделкабыз минуска жабылып калды. Давайте азыр 30 секунддук таймфреймде дагы бир жолу байкайлы. Да, бизде бул жерде графигибиз кайталап атат, көрдүңүздөрбү?
могундай горканы кайталап атат. Подъем, понижение, азыр дагы бир жолу подъем болду и пониженияга түшүп кетти график. Анда болсо достор, бул жакта биз астыга эле ача беребиз достор. Үчүнчү решающий сделкабызды давайте наоборот ачайлы. Продажага. Так, 8 сделка ача берейин. Бул биздин 4-чү уже сделкабыз болуп атат достор. По итогу биз 6-7 сделка ачышыбыз керекпиз да. Ушул сделканын ичинде балансыбызды плюска жабышыбыз керекпиз достор да. Балансыбыз 16.455 болсо керек эле башында. Ушудан ашырышыбыз керекпиз да балансыбызды. Так, по тренду эле ачып атабыз эми. Мурдакы эле окуяны карап биз бул жакта торговля кылып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Мурдакы окуялар көтөрүлүп түшүп, могул жадан биз линияны коюп койсок болот. Мисалы, могул жерден луч коюп коелу. Мынакей. Бизде астыңкы линия, көрдүңүздөрбү? Бул астыңкы линия поддержка и ушул жерден биз сделкабызды дагы покупкага ачсак болот. Азыр пока биз сделкабызды продажага ачтык. Давайте байкайлы кандай болуп жабылат экен. Так, сделкаларыбыз плюска жабылып атат. Отлично. Плюска жабылды и могул линиядан достор биз азыр покупкага ачабыз достор. Могул линияга жакындап калды. Ушул жерден 1 мүнөткө покупкага ача берели. Так, бул уже 5-чи сделкабыз. 5-чи сделкабыз менен биз уже бул жакта наоборот подъемга ачабыз достор. Көрдүңүздөрбү? Бизде бул жерде тренд восходящий болуп атат. Мынакей. Биздин сатып алуучунун уровени линияны койдук. Могул жерден моңул жерге линияны койгондон кийин эле 3-чү линиябыз, 3-чү поддержкабыз именно ушул жакта болуп атат да. Да, бир аз астыраак түшүшү мүмкүн экен. Если дагы астыраак түшсө, астыраак уровенден дагы ача беребиз достор покупкага. Мынакей түшүп атат. Биздин линиябызга чейин даярданабыз. Так, кийинки сделкабызды биз 10 опцион менен дагы подъемга ачат экенбиз да. Но пока что көрүп атканда деле сделкабыздын тушуна кайра көтөрүлүп калды. Так, акыркы секундда отлично подъем кетти достор, плюс болду. Отлично. Так, дагы бир жолу достор покупкага ача беремин. Бул уже 6-чы сделкам болуп атат менде. 4 опцион ача берейин. Ушул менен мен ойлойм азыр балансымды уже $17,000 чейин көтөрөм деп да. Байкайбыз канча болот экен. Так, 200гө ачсак $184 прибылга чыгат экенбиз мынакей достор. $184. Мына кайрадан эле биздин линиябызга түшөйүн деп атат, бирок график көтөрүлүп атат. То есть покупательдер могул линиядан ушул диапазондун ичинде графикти көтөрөйүн деп атышат достор. Так, мынакей да бир аз астыга түшүп атат. Астыраак уровенде могул 6-чы сделкабызды решающий менен ушу астыңкы линиядан ачабыз достор. Азыр даярданабыз. Максимальный просадканы күтөлү. Итак, достор, торговлямды кайра улантамын. Евро доллардан бизде жанагы эле уровень пробой болуптур, көрүп атканда деле. Уровень пробой болуп азыр график астыга түшүп баратат. 1 мүнөттүк таймфреймди да байкасак болот. Мынакей линиябыз пробой болду. И бул пробойдон биз азыр пониженияга ачсак болот достор да. Могул жерде пробой болуп атат и ошондуктан бизде тренд азыр нисходящий болуп график астыга эле түшүп баратат. Бул жактан вниз ачабыз достор. Так, 10 сделка менен сатууга ача беребиз достор. Ылдыйга. Анткени уровень пробой болду, далее бул жакта график дальше астыга түшүшү мүмкүн да. И графиктин артынан эле по тренду биз азыр сделкабызды продажага ачып атабыз. Ушул эле валютная пара евро доллардан достор. Так, 10 сделка ачылды. Байкайбыз достор, бул биздин уже 6-чы сделкам да, если адашпасам да. Если бул сделкабыз азыр плюска жабыла турган болсо, балансыбызды почти что $17,000 чейин көтөрүп койгон болот экенбиз да. Бүгүн бизде торговля команда менен аябай жакшы болду достор. Биздин телеграмыбызда 3 сделка в ряд плюска жаптык. Биздин VIP чатыбызда, ушул VIP чатка сиздер да кошулуп алсаңыздар болот достор. Бекер акча төлөбөйсүздөр. Болгону телеграмга өтөсүздөр. Телеграмга мага жазып койсоңуздар, мени кош же мен стримден келдим десеңиздер эле кошулуп алсаңыздар болот. Мынакей $17,000 чейин жеткиздик достор да. 11 сделка ачыптырмын. 11 сделка менен полностью
могул минусубузду перекрывать эттик, да, бир минус болду эле и плюска сразу чыгып кеттик достор. $17,000 $80 болуп турат. Ушундай жыйынтык достор. Телефондон торговля кылыш тоже оңой эле. Компьютер болобу же телефон болобу, самое главное достор, интернет керек. Интернет любой точка мира, кааласаңыздар башка өлкөдө, там Россияда же болбосо Казакстанда же Европада жүрүп деле торговля кыла берсеңер болот да, мисалычы. Вот. Ошон үчүн достор, каналга катталабыз. Эгерде сиздерге бул видеоролик полезный болсо, лайктан басабыз достор. Сурооңор болсо комментарийга жазыңыздар. Сиздер менен эми бүгүн кечки стримде жолугушабыз достор, көрүшөбүз. И сурооңуздар болсо өтүп жазып коюңуздар достор. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.